Бұл хадис Муслимде, Абу Дауд, Тирмизиде келген. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам екі сажданың ортасында айтшы еле деп. Аллахумма гфирли, вархамни, вахдини, ваафини, варзуқни деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз оқығанда екі сажданың ортасында айтшы екен. Бұл дуа қысқа эле дуа, туғандар жаттап алайлы. Бұл дүйнөндағы, ақыреттіндегі жақшылығын қамтыған. Қысқа дуа, бірақ бұл дүйнөнің жақшылығындағы, ақыреттіндегі жақшылығын толық қамтыған. Нафил намаздар оқығанда дағы саждада дуа қылып сұранайлы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың сүннетінде келген дуаларға бекем бололу туғандар. Жон жаттайлы. Себебі дегенде ал жерде қысқа нұсқа, бірақ көп маанини қамтиды. Көп жақшылықты қамтиды. Мааниси екі сажданың ортасы деген сөз, ошол саждаға барып, қайра аттахиятта отырып, қайра саждаға кете турган учурда, ошол жерде ошол дуаны айтабыз. Аллахумма гфирли деп, о Аллах мени кечир дейт. Бул деген сөз, Аллах мени кечир деген, Аллах Тааламдан кечирим суроо. Күнөөлөрдү кечирип, өчүрүшүн Кудайдан жалынып жалбаруу. Жана аны адамдардан жашырышы. Аллахтан кечирим суроо дегенде ушул маанилер камтыйт. Күнөөнүн кечирилиши, анын өчүшү, адамдардан жашырылышы, ошол күнүнүн артынан Аллах Таалам бизди жазалабашы, Аллах мени кечир дегени дагы бир ошо тозокко салбашы, ушунун баардыгы Аллах мени кечир дегенде бир нече ушул маанилерди камтыйт. Андан кийин вархамни деп атабыз. Мага ырайым төк деп. Аллах Таалам ырайымын төк дегенде бул жерде бардык жакшылыктар, неаматтарды сурап атабыз Кудай Тааламдан. Ырайым төк деп ошол бейишин сурап атабыз Аллах Тааламдан. Аллах Тааламдан ырайым дегенде бейишин сурап атабыз. Кечирим суроо менен ар коркунуч саламаттыкта болсок, тынчтыкта болсок, ал эми ырайым суроо менен ар жакшылыкка жетүүнү сураган болобуз. Аллах мени кечир дегенде тозоктон сактанууну сураган болсок, Аллахым мага ырайым төк дегенде бейишти сураган болобуз. Мына карасаңыздар, туугандар, кыска эле Аллах мени кечир, мага ырайым төк канча маанини камтыйт. Андан кийин айтып атабыз Аллахумма ахдини деп, ошол андан кийинки үчүнчү сөз вахдини деп, мени туура жолго, хидаятка сал деп атабыз. Хидаятты билүүнү жана ошону бекем карманууга мага ийгилик бер деп атабыз. Хидаят деген эки бөлүнөт туугандар. Хидаят илим бар, анан хидаят илим бар, жана хидаят тауфик бар. Хидаят илим деген бул ошол адам үйрөнүү менен, билим алуу менен, угуу менен ошентип ошол хидаятка түшөт. Ал эми хидаят тауфик деген бул Аллах Тааламдан бериле турган нерсе. Андан кийин афини деп атабыз. Афини, мындай айтканда Аллах мени саламаттыкка кой. Мени ар тараптан келүүчү бардык бөөдө кырсыктан, баледен сактай көр деген сөз. Бул дүйнө жана акыреттин кыйынчылык сыноолорунан мени сактай көр. Ошолдой кыйынчылыктардан саламаттыкта мени чыгара көр деген сөз. Мына бул дүйнөдө канча апаттар, кырсыктар, балейлер, ошонун бардыгынан суранабыз. Акыреттеги балейлер, кыйынчылыктар, ошонун бардыгынан биз сактанып атабыз. Афини, Аллахым мага саламаттыкты бере көр дегенде бар кабыр азабынан сактанып атабыз. Тозоктун азабынан, ошол дүйнөдөгү акыреттеги кыйынчылыктардан бардыгы камтыйт. Бул дүйнөдөгү ошол кыйынчылыктар да келет. Бул дүйнөнүкү жана акыретти келет. Ушунун баардыгы бир сөз менен афини. Эң акыркысы варзукни деп суранып атабыз. Аллахым рызкыңды бере көр деп. Аллахым ушундай рызкы бере көр. Ошол рызкыны алып, сенден башка эч кимге муктаж болбой, рызкы менен азыктандырылып биз өзүңө сыйынууну суранып атабыз да. Туугандар, ушул дуаны сүннөт, нафил намаздар окуганда дагы саждада да дуа кылсаңыздар болот. Анан намаз окуп атканда эки сажданын ортосунда унутпаңыздар. Ибн Аббас радиаллаху анху кабарлап атат. Бул хадис сохих. Намазда дуа кабыл болот туугандар. Ошондой мүмкүнчүлүктү кой берип салбайлы. Бекем болойлу. Балдарыңыздарга жаттатыңыздар. Билбегендерге үйрөтүңүздөр, башкаларга жеткизип коюңуздар. Кыска дуа, бирок канча маанини камтыган. Башка бир риваяттарда келет. Бул дуа акыретти жана бул дүйнөнүн жакшылыктарын баарын камтыйт деген.